Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаев коңшу мамлекеттин жетекчилигинин атынан Бишкек шаарынын тургундарына казак жарандарына көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Көрсөткөн колдооңуздар үчүн ыраазычылык айтабыз. Казакстандагы кайгылуу окуялардан улам 1600 жараныбыз өлкөгө Бишкек аркылуу кирип жатты. Бул жардам коңшу өлкө болгондуктан гана эмес, биринчи кезекте кыргыз-казак бир тууган болгону үчүн көрсөтүлдү. Кыйын кырдаалда Кыргызстан ажат ачты деген элчи. Казакстандын жарандарына жардам берген ыктыярчыларга элчилик менен Бишкек шаардык мэриясы ыраазычылык кат тапшырганы айтылды. Булак Спутник чекиткейи. 21 январь Жалал-Абад облусунда Кара Буура Чаткал жолунда 2 киши көчкү басып калып каза тапты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кырсык карды атайылап түшүрүү иштери жүрүп жатканда болгондугу айтылды. Кара Буура Чаткал жолунда Vertex Gold Company компаниясынын кызматкерлери карды атайылап түшүрүү иштерин жүргүзүп жаткан учурда көчкү 2 кызматкерди басып калган. Алардын биринин сөөгү саат 17:30 экинчисиники 19:15 чамасында табылды деп айтылат маалыматта. Кабар түшөөрү менен өзгөчө кырдаалдар министрликтен 5 куткаруучу барган. Ал эми аталган компаниядан тартылган 100гө чукул киши техникалар менен издөөгө катышкан. Учурда ал кишилердин аты жөнү такталып жаткандыгы жана окуя болгон жерде президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сыргабаевдин чыгып кеткени айтылды. Ачык маалыматтарда аталган компаниянын түстүү металлдарды казуу менен алектенери жазылган. Булак Спутник чекиткейи. Бир күндөр келет бир күндөр. Ошондо гана жалпы тегиз баарыбыз түшүнөбүз ушул инсандын ар бир кадамынын ошол учурдагы эң туура чечими болгондугун. Биз түшүнгөн күндөр келет. Эмнеге коңшуларда кызыл кыргын болуп ызы-чуу жаңы башталганда кворум болбой калганын, эмнеге Кумтөрдө алтын жок болуп, кайра бар болуп калгандыгын, эмнеге Баткенге ОДКБ чакырып жардам сурабаганын, ок атпаганын, эмнеге коңшуларга чоюп, созуп, үчүнчү күч дегенди барып, аскер жөнөткөндүгүн, эмнеге иш кайнап жатса эс алып кетип калганын, эмнеге тиги сабаттуу кайра суракка чакырылып жаткандыгын, эмнеге Эдил Байсалов менен Акылбек Жапаровду жанына алып алгандыгын айта берсе бир кулач суроолордун тизмеси турат. Бирок келет да бир күн. Бардык суроолордун жообу жазыла турган күндөр келет. Чыканактай кызыңарды чаптабай эле койгула, анын диплому жасалмай экендигинин өзүнүн эле курбулары жайып берип, жашыруун арызын жазышкан экен. Ал да ачыкталат. Келет бир күндөр, тарых болуп жазылат бардыгы. Ал эми азыр болсо тилиңерден шорголотуп күнөөгө батып отура бербей, ушундан көрө пайдалуу бир иш кылсаңар эмне? Бактыгүл Иманбек кызы. Марлен Маматалиев кыжыр келтирип жолго майы кызматкерлерин койгон туура эмес. Марлен мырза, көчөлөрдө кайрадан майы кызматкерлери көбөйө баштаганы байкалат. Мунун себеби эмнеде? Кечээ мен атайын өкмөткө барып айттым, эмнеге элдин кыжырын келтирип көчөгө майы кызматкерлерин коюп атасыңар? Эмне алардын эсебинен акча чогултасыңарбы десем, жок, статистика боюнча жол кырсыктары, адам өлүмү көбөйүп кетти дешти. Бул маселени башка жол менен деле чечсе болот да. Мисалы таксилерге мобилдик тиркеме киргизип, ар биринин кыймылын көзөмөлдөп турса болот. Мындай практика Америка баш болгон көп өлкөлөрдө бар. Айдоочу белгилүү бир убакта могу жерде келатам же эс алып жатам деп билдирүү жиберип турат. Эгер уктабай чарчап келаткан болсо, диспетчер укта деп эскертет. Бул көп каражатты деле талап кылбайт, $1000 жумуш. Экинчиси, машинаны катуу айдагандар үчүн орточо статистикалык ылдамдык тиркемесин киргизүү керек. Ал эмне дегендик? Айталы, көлгө бараткан айдоочу Бишкектен чыкканда катталып, мерчемдүү жерге жеткенде дагы катталат. Эгер белгиленгенден эртерээк убакта барган болсо, ылдамдыкты ашырып айдаган болот да айып төлөйт. Ошондо эч ким жанталашып шашпай калат, эптеп эле жетсем деген ой болбойт. Бул үчүн жолду катар майы кызматкерин койгондун эч зарылчылыгы жок. Айтоор түшүндүргөнгө аракет кылдым. Сиз демилгелеген орточо статистикалык ылдамдык боюнча мыйзамдын долбоору азыр кайсы стадиясында? Биринчи окууда турат. Мурдагы өкмөттөн каршы пикир келген. Эми мунусунда кандай болот көрөбүз го. Бул мыйзам мага эмес, элге керек. Булак Азия News гезити. Бизнесимди текшербесе, салыктарды санабаса деп заманасы куурулуп жаткандай. 2015 жылы Атамекен партиясынан депутат болгон Эмил Токтошов ойт берип,
6 жылдык жакшылыкты унутуп Өмүрбек Текебаевди сатып кеткендей мамиле кылган. Адахан Мадумаровдун үйүрүнө кошулуп, учурда бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат болуп олтурат. Ичтен билгендердин айтымына караганда, Токтошевдин томуктай жүрөгү болкулдап, бийликтен кыйла коркуп отурган чагыбы. Мадумаровду башка депутаттарды суракка чакырган сайын зырпылдап бизнесимди текшербесе, салыктарды санабаса деп заманасы куурулуп жатабы. Касапчыга мал кайгы дейт. Мандат кумары үчүн кечээги тилектештеринин башын аттап, радикалдуу бүтүн Кыргызстандан депутат болгонуна сана аркап, ичкени ириң, жегени желимге айландыбы. Ошон үчүн тымпыйып лидери Адахандын саясатын колдобой, коргобой көзүн сүзүп отургандай. Булак Азия Ньюс. ОДКБ кетпес кландарды коргоо уюму эле экен. Болбосо 2010 ошко кирбей коюшкан. Тажиктер Баткенге кол салганда кирбей коюшкан. Армяндарга деле эч ким жардам берген эмес. Демек түшпөс хандар өз режимдерин биргелешип коргоо максатында гана түзүлгөн уюм деп түшүнсөк болот. Токаевдин Назарбаевдин кадрларын кызматтан алып Россияга жатып бергени кландардын согушунан гана кабар берип жаткандай. Себеби аксакал тиги жакка узап кетиши же ошол абалда болушу мүмкүн. Токаев мураскерлерге бийликти алдырып ийбеш үчүн Вовага жатып берүү менен бийликти өзүнө сактап калуу аракетин көрүп жаткандай. Мындай учурда элдин өлүмү бир тыйынга татып калат окшойт. Ал эми биздин аскерлердин ОДКБнын курамында болушу бул илгери эле мамлекеттер аралык макулдашуулар менен милдеттенген нерсе. Андан баш тартуу ОДКБдан чыгуу жана экономикалык буттосууларга, Вованын каарына калууга алып келиши мүмкүн делген божомол менен арга жоктун айынан кошулган чечим катары гана түшүнөбүз. Оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң абалы. Мисалы ОДКБга биздин аскерлер кошулуп барбайт деген чечим кабыл алынса, эртең Токаев бийлигин сактап калып туруп, болушунча экономикалык жактан Вова экөө буйт. Бул элдин нааразычылыгын алып келет. Экинчиден, буларга кошулбаса, Вованын 3 тамгасы 2010 жылдагыдай сценарий менен кайра Бишкекте ызы-чуу чыгарат. Ошондо таландыда каласың. Үчүнчүдөн, эртең эле сырткы күчтөрдүн каржылоосу менен бизде раскачка башталса, ушундай эле формулировка менен ОДКБнын армиясы бийликти сактап бериши мүмкүн. Ушул себептерден улам айла жок, беспроигрышный вариантка макул болуп жаткандай. Бул кадамдардын баары эртең Кыргызстанда кымбатчылык, дефицит, жумушсуздук, мигранттарды куучу болушса, ызы-чуу болбош үчүн көрүлгөн айла жоктун аракети катары гана кабыл алалы. Мындан башка кадам биздин өлкөгө чоң тоскоолдуктарды алып келет, андыктан гыды-быды дебей туура түшүнөлү. Ошончо эле кошунанын сөзүнөн коркуп атсак, Казакстанда жүргөн уулдарыбызды бир жеринде кысып үйдө отур деш керек. Ато мародерчулукту кыргыздар кылып жатыр деген айыптоолор жүрөт интернетте. Кудрет Тайчабаров. Назарбаевди камакка алууга, издөөгө, суракка чакырууга болбойт. Эл башыдагы кандай артыкчылыктарга ээ? Назарбаев жана анын үй бүлөсү Казакстанда кандай артыкчылыктарга ээ? Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев элбасы улут лидери бойдон калууда. Казакстан элинин ассамблеясынын, Коопсуздук кеңешинин жана Нур Отан партиясынын төрагалыгы азыркы президент Касым-Жомарт Токаевга өттү. Биринчи президент жөнүндө мыйзам 2000 жылы кабыл алынган. Мыйзамда эл башына жана анын үй бүлөсүнө толук кол тийбестик кепилдик берилет. Назарбаев жана анын үй бүлөсү үчүн төмөнкү артыкчылыктар сакталып келет. Биринчи президентти кармоого, камакка алууга, издөөгө, суракка чакырууга жана камакка алууга болбойт. Назарбаевке жана аны менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрүнө таандык бардык мүлккө кол тийбестик. Элбасы банктык эсептердин кол тийбестигине кепилдик берди. Назарбаев жана анын үй бүлөсү өмүр бою коргоодо, эл башынын өмүрү жана ден соолугу милдеттүү мамлекеттик камсыздандырууга жатат. Назарбаев пенсия алат, президенттин айлык акысынын 80%. Аны менен чогуу жашаган Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине ай сайын жөлөк пул дайындалат. Булак Назар Ньюс Чекиткейже. Адахан Мадумаров талаштуу жерди Тажикстанга берүү боюнча келишимге кол койгонуна ишенесизби? Сагызгандай сак, бардык ишине так Адахан Мадумаров кантип Баткендеги талаштуу жер боюнча жаңылды экен. Учурда Кыргызстан, Тажикстан ортосундагы чечилбеген көйгөйдү кийинки келчү бийликтегилерге Мадумаров мурас катары калтырып кеткенби? Бийликтин айтымында 4 көчө тилкеси 2009 жылы Адахан Мадумаров Кыргыз Республикасынын кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон протокол боюнча Тажикстанга берилген.
Эми тажик тарап бул жерди өзүнүн жери деп эсептеп, кыргыз тарап бул жерлерди чек аранын такталбаган тилкелерине киргизип жатат. Натыйжада кошуналар менен дагы бир талашка жол ачылды. Протоколго макул болсок, Лейлик району толук анклавка айланат. Бул Кыргызстан үчүн керекпи? Учурда бүтүн Кыргызстандын лидери жогорудагы жер маселесине байланыштуу башкы прокуратурада күбө катары сурак берүүдө. Жылдыздуу саясат.